Урматтуу жетекчилер, базар боюнча мондай бир жыйынтыкка келишибиз керек. Биз элде айтканбыз 1-январдан көчүрөбүз деп. Ошо 1-январга эл бар макул болуп батасын берип кеткен. 1-январга биз ыраазыбыз. Ошого чейин биз содабызды жасап алайлы. 1-январдан Кудай кааласа көчүшкө биз даярбыз. Өздөрү пата дуаны кылып, могу жерде 2 союшту союп, бата кылып кетишкен. Так. Эми мондай кылыш керек, балдар. Биз элди 31-декабрь күнү жаңы жыл менен куттуктайбыз. Туурабы? Жаңы жыл менен куттуктап, жакшы каалоо тилектерди айтабыз. Жакшы болгула, тынч болгула, бай болгула, ошубуз өнсүн, өссүн деп баарына жакшы каалоо тилек айтабыз дагы 5-январдан баштап давай көчкүлө деп айтсак бир аз туура эмес болуп калчу да экен. Мына декабрь бүттү, кыштын 1-айы. Азыр январдын 15-ине чейин мертвый сезон. Эч ким иштебейт. Нар жагы январь бүтөт, февралдын 20-сине чейин кыш, нар жагы уже Кудай кааласа эрте жаз башталат. Ошого элдерге жакшылап түшүндүрүп, айтып, урматтуу содагерлер, сиздерге дагы бир уступкага баралы. Эми бүтпөгөн базарга көчүрүштүн кереги жок. Алар элди баткакта кыйнапчы. Ошон үчүн 1-марттан көчүрөлү. 1-марттан элге барып, радиорубкага барып айтып, эл менен жолугушуп, 1-март күнү Кудай кааласа көчөсүңөр. 8-март күнү Кудай кааласа майрам күнгө ошол жерде сонун кылып, грандиозный кылып ачылыш кылалы. Жазыңыз. Ошондо мындай элди да кыйнабайбыз, өзүбүз да кыйналбайбыз. Азыр аларды кышта ызы-чуу кылып, күн суук болсо, жол тайгак болот, эртең кар жаайт. Кудай сактасын, көчүп атып да бирден болуп кетиши мүмкүн. Ошолордун бүт моменттерин карап туруп, элди түшүнүү менен мамиле жасап, 1-мартка Кудай кааласа. Так, 1-мартка элди көчүрүп баштайбыз. Молардын бүт кашаларды алып, моларды басып, сонун кылып вит кылып коюшубуз керек. Вот ошондон анан мына базар бүттү, келгиле деп туруп ачалы. Кандай дедиңер? Кандай сунуш бар? Туурабы? Азыр 1-январдан көчсөк, во-первых, базар толук бүткөн жок. Эми нар жагынан кирсе болот, эми желательно алдынан кириш керек да элчи. Анан эл нар жак менен жол менен өтөт, базар бүтпөптүр деп. Булар көчүп алат дагы недоразумение болот, дагы тополоң болот. Ошон үчүн молар бүт фасадын бүтүрүп, эл наоборот алдынан кириш керек да. Бул жака машиналердин коюп, мынакей моундай кирип, аралап кирип, базардын ичине кирип содаларын кыла берет. Эл дагы ыраазы, содагерлер дагы ыраазы, биз дагы ыраазы болобуз. Ошондо абдан туура чечим болот. Макулбу? Ошон үчүн базарком, сиз катуура көзөмөлдөңүз. Подрядчик, сиз, Мирлан Казыбаев, сиз, шаар куруу, архитектор, кадастр, Адилет Шачан, сиз ответственныйсиз. Баарын карап, к 1 марта все мы должны закончить. Вот, бүтпөй там, жетпей тат, убакыт жетпей дебеш керек. Днем и ночью здесь должны пахать. Хорошо? Все, анда ошонго келиштик. Элге барып айтабыз, элге барып чогултуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп коелу. Сарсана болбогула, кыжалат болбогула. Мына Кудай кааласа 1-мартка чейин дагы нерселерге убакытты бердик. Кенен келсе содаңарды бүтүрүп, жана кышка деген кийим-кечек бир сатылып кетет да. 1-марттан баштап уже алар зимасын сатып бүтөт, уже веснага өтүшөт да, жазга өтүшөт. Ошо жаздык кийимдери жеңилдерээк анан бияка көчүп берет. Бирок мондай деп содагерлерге айтыш керек. Уже бар ээлери бар да. 1-январдан баштап как раз 15 күн мертвый сезон выходнойго, ошо 15 күн ичинде булар бекер жатпай, бүт келип, контейнерлерин карап, дополнительный утепление кылабы, жанагындай полкаларын коюп, терезелерин коюп, күзгүлөрүн коюп, жанагы манекендерин алып келип даярдап коюш керек да буларчы. Анан 1-марттан дагы койгуй, биз полка кылышыбыз керек, биз терезе коюшубуз керек,
Biz polду утеплять etişimiz gerek. Biz kuzgu koyuşumuz gerek, deveş gerek. Запомнили да? 1 yanvardan başlap полностью işlerin daярдаш керек bular. Катуураак көзөмөлдөш керек ошонучу. Эконом отдел сиз, Адилет Шашина сиз көбүрөөк чуга эметиш керек. 1 yanvarдан как раз 15 күн убакыт бар. Кенен үйдө 1 күн жатасың. 2 күн жатасың, болду уже жата албайсың. 10 күн как раз 10 күн ичинде Кудай кааласа бүт саудагерлер почти что 50% бүтүп коюшат. Жапатырмак кирсечи. Ошону түшүндүрүп айтыш керек да жашашат. Мынакей биз так силерге мончу уступкага бардык, Кудай кааласа дагы 2 ай коюп бердик, 3 ай. 1 yanvarдан баштап мына бүтүргүлө. Деп бардыгын айтыш керек. Мен керек болсо өзүм да барам. Мен өзүм барып, эмеге керек болсо баарын чакырабыз бул жакачы. Bir күн дем алыш күнү чакырып, эл менен жолугуп сүйлөшүп, түшүндүрүп айтабыз. Макулбу?